Акыркы жаңылыктардын алдына кыскача тааныштырабыз. Lexus унаасы менен бензовоздун кагылышуусу боюнча кайгул милициясынан толук маалымат берилди. Мьянмадагы жер титирөөнүн кесипетинен каза болгондордун саны 20 миңге жетти. Аллах эч качан унутпайт. 4 жыл мурун мусулмандардын Мьянмада кордоп өлтүргөнү эсиңизде болсо керек. Мьянмага Аллахтын каргышы келдиби? Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкек Ош-Унаа жолунда күйүү чумай ташыган унаанын айдоочусу 2 унааны сүзүп кетти. Чүйдө жол кырсык катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалым болгондой, окуя 29-мартта болгон. Чүй ОИП боюнча ЖКПнын маалыматы боюнча бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди. 2025 жылдын 29-март күнү болжол менен 17:30 чамаларында Бишкек Ош-Унаа жолунун 38-чакырымынан күйүү чумай ташуучу бензовоз унаасынын айдоочусу күн батыштан күн чыгышты карай бара жатып, алдын ала маалыматка карагандай айдоочу рулга ээ боло албай, жолдун оң жагында токтоп турган Lexus жана Mercedes-Benz үлгүлөрүндөгү унааларын сүзүп токтогон. Кырсыктан эч ким жабыркаган жок деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы турмуш. Мьянма жана Таиландтагы жер титирөө тим билдирүү таратты. Мьянма менен Таиландда болгон жер титирөөгө байланыштуу Кыргызстандын, Индия жана Малайзиядагы элчиликтери тиешелүү мамлекеттик органдар менен байланышта иш алып барууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык жабыркаган кыргызстандыктар боюнча маалымат жок, учурда маалымат такталууда. Кыргызстандын, Индиядагы жана Малайзиядагы элчиликтери Мьянма жана Таиланддагы кыргыз жарандарын кооптуу аймактардан алыс болууга жана сактык чараларын көрүүгө чакырат. Өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда төмөнкү номерлерге байланышса болот. Мьянмадагы кыргызстандыктар үчүн Индиядагы элчиликтин номери +919 599 92 17 79. Таиланддагы кыргызстандыктар үчүн Малайзиядагы элчиликтин номери +919 560 118 264. Маалымат булагы Супер KG. Дастан Бекешев унааларды эвакуациялоону токтотууну сунуштады. Дастан Бекешев эксперимент өткөрдү. Анын унаасын айып короого алып кеткенде ал өзү унаасын кайтаруу процессин толугу менен өткөн. Ал эвакуацияланган унаасын табуу кыйын болгонун белгилеп, жалпы төлөм 2618 сомду түзүп, анын ичинен 300 сом гана айып пул болгонун белгилеген. Жакшы бизнес, бирок аны жоюу керек. Жөн гана айып пулду жазып, протоколду алдыңкы айнекке жабыштыруу жетиштүү, дейт Дастан Бекешев. Маалымат булагы Сокол Медиа. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Сейчас на штрафстоянке сделали один эксперимент интересный, поставили машину специально в неположенное место, чтобы эвакуатор забрал его, и этот эксперимент обошелся в 2618 сомов. 300 сомов это штраф, 300 сомов остальные это такси добраться сюда, на штрафстоянку, 2000 сомов услуги эвакуатора, мэрия забирает их, кстати, и 18 сомов за саму штрафстоянку. Хороший бизнес, но я против этого. Я считаю, что надо ликвидировать этот бизнес. Достаточно того, что протокол наклеивается на лобовое стекло, и человек сам оплачивает штраф за стоянку в неположенное место.
Жаштардын жосунсу жоругу коомчулуктун качырын келтирүүдө. Инспектор Мирлан Талайбеков соц тармакта өмүрү менен кош айтууга аш калган жигиттин видеосу менен бөлүштү. Анда машинанын терезесинен белине чейин чыгып алган бала кулап, дөңгөлөктүн алдына кала жаздаган. Видеонун астында комментарийлерде жазаны катаалдатуу керектигин айтышууда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар.